Советтик мамлекеттик жана партиялык ишмер Төрөкул Айтматов Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы юбилейлик белгиси менен сыйланды. Бул ага каза болгондон кийин берилсе, ушул эле юбилейлик белгиге элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдылдаев, Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын башкы врачы Гүлжигит Алиев, айыл чарба илимдеринин доктору профессор Жамин Акмалиев, академик Абдылжан Акматалиев жана башкалар таттады. Алардын катарында мамлекеттик ишмерлер, илимпоздор, маданият, спорт жана башка тармактардын өкүлдөрү бар. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы юбилейлик белгиси менен сыйлоо тууралуу тескемеге президент Садыр Жапаров кол койду. Ал көз карансыздыкты чыңдоого, анын экономикалык, саясий, социалдык, илимий потенциалын жогорулатууга, чек аранын кол тийбестигин камсыз кылууга, тынчтыкты, туруктуулукту, улуттар аралык достукту жана ынтымакты сактоого, адилеттүү жарандык коомду түзүүгө олуттуу салым кошкондуктары үчүн берилди.